бизнестин дагы, экономиканын дагы, коммерциянын, сооданын борбору Бишкек менен Ош. Бардык маселелер ушул эки шаарда чечилет. Негизинен. Бир мисал үчүн дыйкан үчүн тракторун оңдогонго бир тетик алайын десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Же кредит алам десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Эми толгон токой маселе ушул эки шаар аркылуу чечилет көбүнчө. Ушул жерге келишип алып кетет бардык жокту. Эми азыр эки шаарды жаап алып отурушат. Бирок кантип болбосун бир азап тозок менен өтүп атышат дагы эле эл. Бул не деген бир мындай элди бир азапка салуунун бир немеси. Өз элине күйбөгөн, элдин көөдөнүндөгү дүйнөсүн түшүнбөгөн түркөй кемчонтойлор деп айтам мен. Менимче жалгыз Модумаров какшап келген болсо эл өзү көрдү го. Муну сабатсыз бийлигиңдин эч нерсеге кудурети жетпегенин, эч нерсеге алы жетпегенин, көз жетпегенин, эч ким менен сүйлөшө албаганын айтып атпаймынбы? 80 жаран талаада калып ыйлап атат. Аялдар бизди алып кеткиле деп какшап атат. Ошол 80 жаранды бир 2 автобус жиберип алып келе албаган өкмөттөн эмнени үмүт кыласың? Бул бийликтен эмнеге үмүт кыласың, кыргызым, садагам, айланайын? Эмнени үмүт кыласың? Эмне кандай жакшылык күтөсүң мындан? Мен айтып атам, жып жылаңач кылып көрсөтүп койду. Бул өкмөттүн, бул бийликтин колунан барекет келбестигин көрсөтүп койду. Анан баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын ооз жаман болуп эле мен какшап эле келатам. Интеллигент деген сөрөйлөрүң дагы бирөөсү үн кошуп койбой атпайбы? Аксакалбыз деген аксакалдарың дагы бир үн кошо албай атпайбы? Ошол жердеги жаткан бир бооруң калса дагы айтпайсыңбы? Абылгазиев колуңдан эч нерсе келбеди. Кет. Жээнбеков эч нерсе келбеди колуңдан. Токтот садагам, кет, айланайын, кыйналба. Аларга караганда мына кээ бир маданият чөйрөсүнүн ишмерлери айтышып атат. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлери кээдер айтып атат. Айланайын, кече Тынардын кайрылуусу, Тынардын бир нерсе десе эле айтабыз го, куудулдар деп күлөбүз. Тынардын кайрылуусу накта кыргыздын аксакалымын деп отурган аксакалдардын айтуусу сөзү ушул болуш керек эле. Эл акындарыңдын, эл жазуучуларыңдын, академиктериңдин айтаар сөзү ушул болуш керек эле. Демек ошол бир Тынар айткан сөздү айта албаган интеллигенция кыргызга кереги барбы бүгүнкү күндө? Аксакалбыз деп төрдө отургандардын кажети барбы бизге? Ошол 80 бооруң ошол жерде ыйлап жаткан болсо, сен жылуу төшөктө кантип жатасың деген маселени коюш керек беле? Бизде Орусиядагы элчиликтин бүтүн баарын эмне кылып жүргөндөрүн билеби? Көргөн киши барбы? Анан кече чыгып атат, бир учак уюштуруп атат. Айданай, Оренбург менен Казакстандын ортосунда турган экен. Ушунчалык кадыр баркың болсо, телефон чалып койсоң, 2 автобус менен алар деле жеткирип берет. Туура. Демек, сенин кадырың жок. Сени киши катары көрбөйт. Сени менен эсептешпейт. А ушундай эсептешпеген, эч бир нерсеге көз жетпеген, башы жетпеген бир алсыз бечараларды көтөрүп алып келген биздин кыргыздын өзү эмеспи? Эми ушул алып келген Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Мен ушу кайрылуумдун себеби ушул өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир канча убакыттан бери ушул Ген прокуратурада кызмат өтөп кеткен, биздин ушул күч структурасында кызмат өтөп кеткен Сыймык Чапкеев байкебиз менен ошо Максат Мамытканов жана Канат Касанов байкелерибиздин ушу чоң казат кыймылын баарыбыз мына соц тармактардан көрүп атабыз. Менин дагы өзүмдүн кыргыздын атуулу катары, жараны катары ушу өзүм оюмду билдирип коеюн деп чечтим. Өзүмдү тааныштыра кетсем, мен өзүм кыргыз азиздер билүүлөр коомунун мүчөсүмүн. Биринчи топтогу майып көрүү мүмкүнчүлүгүм чектелген. Мен айтайын дегеним эмне? Мына 30 жылдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канча деген бийлик алмашты, канча деген өкмөттүн төбөлдөрү алмашты. Тилекке каршы ушул алакандай болгон, берметтей болгон кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин эч кандай өзгөрүүсү болгон жок. Шайлоолор сайын убадаларга тойгузуп, баягы карапайым элди кыйнаганын дагы эле токтотушкан жок. Ушу бийликтин төбөлдөрү. Менин жан дүйнөм уже оргуштап кетти. Жан дүйнөмдөгү, жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө чыккан менин көзүм аламды көрбөсө дагы,
Мен өзүм ааламды көкүрөк менен, көөдөм менен туям. Муну мага окшогон азиз, көз көрбөгөн сокур адам гана түшүнө алат. Бирок ошентсе дагы мен кыргыздын жараны катары ушуну айтып коеюн чечтим. Биздин азыркы бийлик төбөлдөрү эң чоң максаты эмне болуп калды? Булардын максаты өзүнүн ээлеген кызматын гана калкалап, ошого жетип, кандай ресурстарды, кандай күчтөрдү колдонбойун эптеп эле иши кылып ошого жетиш керек, кызматта отуруш керек. Шайлоонун алдындагы берген убадалары пенсия пособия көбөйөт, мугалимдердин, дарыгерлердин айлык акылары көбөйөт. Жашоо турмуш оңолот, завод, фабрикалар ачылат. Тим эле сөз менен Кыргызстанды гүлдөтүп Швейцария кылышат. Шайлоо бүткөндөн кийин, баягы эле шайлоонун шайтан оюндарынан кийин баягы байгелдинин таягы. Баягы эле кыргыз эли өз оокатын кылып, өзүнүн күнүн көрүп, өз арбайын өздөрү тартып, өз оокаттарын кылып атышат. Мына аны баарыбыз эле билебиз. Кыргызда бир жакшы макал бар. 30-сунда орог орбогон 40-ында кылыч чаппайт дейт. 30 жылдан бери орог оролбаган ушул өкмөт эми 40 жылдан кылыч чабабы? Баарыбыз ойлонуп көрөлүчү бир туугандар. Келгиле. Ойлоно турган, толгоно турган, издене турган, алдыга кадам таштай турган, саресеп сала турган мезгил келип жетти. Буга чейин өз оюн билдирип, өз оюн ачык айткандардын баарын тоталитардык көз караш менен, мүнөз менен баарын камап, кайдагы жок күнөөлөрдү моюндарына илип, мына саясий туткунда канча деген кыргыздын чыгаан жигиттери жатат. Эмне үчүн кыргыз эли буга ойгонбойбуз? Эмне үчүн буга толгонбойбуз? Качанкага чейин чыдайбыз? Элим деп бакылдап баары кооз сүйлөшөт. Бирок эл үчүн күйгөн бирөө барбы? Азыркы бийликте эл үчүн күйгөндөрү болсо дагы алар жеп жутарлардын, ички иштердин арасында билинбей калды. Уурулардын арасында көрүнбөй калды, көмүскөдө калды алар. Бирок алар чыгайын десе дагы аларды чыгарбай, бутунан тартып, жол тосуп, бөгөт коюп аларга кандай бир өзүнүн бир болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, андайларды алдыга чыгарбай жатат. Урматтуу элим, мен элим деп сыймыктанып айта алам. Башымдагы ак калпагымды, ала тоодой болгон ак калпагымды кийип турганыма сыймыктанам. Мен ушул көп ойлонуп, көп ой толгонуп жүрдүм. Канткенде өз элибизге салымыбызды кошуп кетебиз. Биздин ата бабаларыбыз өзүнүн сөзү менен, төкмөлүк ырлары менен, жазма ырлары менен, кылып кеткен иштери менен кыргыз элине салымын кошуп кетишкен. Мисалга айтсак, Касым Тыныстанов кириллица менен, латын тилинен, тамгаларынан кыргыздын биринчи алфавитин түзүп кетти бу киши. Ишенал Арабаев алипени түзүп кетти. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен дүйнө жүзүнө таанытты. А биз эмне кылабыз? Биз азыркы жаштар эмнени ойлонобуз? Кантип салымыбызды кошобуз? Ойлонууга да мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби эмнеге? Азыр жакшы ойду күрсүн, жакшы курсак тойгузуш керек. Жакшы кийиниш керек. Адамдын санаасы ток болуш керек, жүрөгү ток, көңүлү ток болуш керек. А карапайым адамдын бир гана максаты кантип карапайым курсагын тойгузуу, аш курсагын тойгузуу. Ошону менен алектенип жатса, кантип кыргыздарда ушундай чыгаандар, күчтүү инсандар, таланттар кайдан жаралат? Баарын оздорун бууп, кол буттарын тушап салса. Мен ушу өзүм кичине ырчыймелеп коем. Ушу 4 сапырымды ушу жерден окуп коеюн. Бул ушу биздин жогорудагы отурган атка минер, ушу биздин бийликтеги төбөлдөр, төрөлөргө арналат ушул ырым. Элим деп калп сүйлөп, түлкүчө куйтуңдагандарга арнадым ырымды. Эске албай элдин абалын, эсиреп кеттиң аларың, энчилеп алган сыяктуу ээлешип кызмат базарын. Булар ошо кызмат бөлүштүргөндө базар катары пайдаланып алышты. Сен баланчанын министри бол. Сен прокуратурада түкүнчө кызмат дээле. Сен баланча жерде депутаттын жардамчысы бол. Сен түкүнчө санаториянын башкы дарыгери бол. Башка эчтеке менен алектенбей калдык. Элдин камын ойлогон, элдин мүдөөсүн чечкен, даанышман, акылман жигиттерибиз бар. Андай адамдарыбыз да бар, аксакалдарыбыз да бар. Кыргыздын туусун желбиретип турган кыраандар, ноёндор, берендер жок эмес, бар. Бирок аларга ушундай алдым жуттум, ушундай адамдардан жол артпай атат. Орун бербей атат булар. Баягы